бүгін дагы бир жолу ушул Өлмөскан Атабаеванын 100 жылдыгын белгилеп, Аялдар кеңешинин 100 жылдыгын белгилеп атканына ушул уюштуруучуларга мен чоң ыраазычылык билдирем. Ушул бүгүнкү жаштарыбыз бүгүн ушундай бир маалымат алып, эмгеги менен элге сиңген, өзүнүн пешене тери менен тонналап пахта терип, ошол эстерге таанылган, канчалаган аял затын эмгекчиликке үндөгөн, мына ушундай аял заттары болгон деген түшүнүк силерде калыптаныш керек. Мына быйылкы жылыбыз абдан бир мааракеге бай жыл болду да. Мисалга Аялдар комитетинин 100 жылдыгы, Аялдар кеңешинин, мына өзүңөрдүн Ош мамлекеттик университеттин 100 жылдыгы болду. Ошондой эле бүгүнкү да иш-чарада биз Өлмөскан Атабекованын 100 жылдыгына арнап ушундай бир сонун иш-чара өтүп атат. Бул эми коомду өзүңөр көрүп атасыңар да, жаштарга кандайдыр бир жол, багыт көрсөтүү. Мына биздин президентибиз улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик оңгу жолу. Ошол оңгу жолду улай эле жаштар комитети, Ош шаардык мэриясынын жаштар комитети менен чогуу өнөктөш катары биз ушул жыл башынан бери эле иштеп келатабыз. Демек, ар бир иш-чаранын максаты Кыргызстандын өнүгүүсү. Демек, Кыргызстандын өнүгүүсү өзүбүздүн өзөккө кайтып, кыргыздын менталитетинде, кыргыздын каада салты, кыргыздын баалуулуктары менен бир алдыга багыт алып, жаштарыбызга бир жол көрсөткөн болуш керек болуп атат.